Саламатсыңарбы балдар? Сабакка даярдангыла. Сабакты жакшы маанай менен баштап алалы. Сүрөттөрдү карап, теманы божомолдогула. Демек, бүгүн сабакта эмне жөнүндө сүйлөшөбүз деп ойлойсуңар? Бүгүнкү сабактын темасы спорттун түрлөрү. Ал эми грамматикалык материал этиштин ыңгайлары. Баяндагыч ыңгай. Бүгүнкү сабакта этиштин баяндагыч ыңгайын туура колдонуп, спорттун түрлөрү жөнүндө айтып берүүгө үйрөнөсүңөр. Спорттун түрлөрү жөнүндө жаңы сөздөрдү өздөштүрөсүңөр. Ден соолук чың болуш үчүн эмне кылыш керектиги жөнүндө ой жүгүртүп, жыйынтык чыгарасыңар. Сүрөттөрдү карап, сөздөрдү улап жазгыла. Кеп үлгүсүнө карап, эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылат деген суроолорго жооп берип, мүчөлөрдү улагыла. Жазган сүйлөмдөрүңөрдү текшергиле. Балдар, көңүл буруп, эсиңерге түйүп алгыла. Кыймыл аракеттин ошол учурда болуп өткөнүн, болуп жатканын, боло турганын жайынча баяндаган этиш сөздөр баяндагыч ыңгай деп аталат. Эмне кылган? Эмне кылды? Адамдар дайыма ден соолукка маани беришкен. Эмне кылышкан? Маани беришкен. Илгери футболду башкача ойношкон. Эмне кылышкан? Ойношкон. Эмне кылат? Эмне кылып жатат? Окуучулар турнирге барышат. Эмне кылышат? Барышат. Балдар спорт менен машыгып жатышат. Эмне кылып жатышат? Машыгып жатышат. Эмне кылат? Эмне кылмак? Келечекте мелдештерге катышат. Эмне кылат? Катышат. Менин досум жакында Казакстанга бармакчы. Эмне кылмакчы? Бармакчы. Ушул этиштер баяндагыч этиштер. Балдар, кандай ойлойсуңар? Спорт менен ден соолуктун кандай байланышы бар? Бул суроого жооп берели. Спорт ден соолуктун булагы. Спорт менен машыгуу керек. Спорт жайкы жана кышкы болуп бөлүнөт. Кыргызстандын спортчуларын билесиңерби? Бул Кыргызстандын желегин желбиреткен Кыргызстандын спортчулары. Спорттун кайсы түрлөрүндө спортчулар ийгиликке жетишкен? Суроолорго жооп бергиле. Биринчи суроо. Ден соолук чың болуш үчүн эмне кылыш керек? Кийинки суроо. Спорттун ден соолукка кандай пайдасы бар? Силер спорттун кайсы түрлөрүнө кызыгасыңар? Спорттун жайкы жана кышкы түрлөрү жөнүндө эмнелерди билесиңер? Силер кайсы спортчуларды атай аласыңар?
Туура жообун сүрөт менен тапкыла. Спорттун түрлөрү жебе менен көрсөтүлүп турат. Жыл мезгилдери кайсы сүрөттө ал келет? Карагыла. Айлардын аталыштары кайсы саптагы сүрөт? Календарь. Жуманын күндөрү кантип аталат? Жообуңарды текшергиле. Балдар, келгиле. Табышмактарды табабыз. Бардык балдар ойногон, оюнуна тойбогон. Урган сайын секирет, жообун табат ойлогон. Таптыңарбы? Туура, бул топ. 64 чакмакта эки тарап маташат. 16сы капкара, 16сы апапак. Табышмактын жообун текшерели. Ооба, бул шахмат. Футбол байыркы спорт оюндарынын бири. Байыркы деген мурунку, эски, өткөн замандарда дегенди билдирет. Футбол эски оюн экенин билчү белеңер, балдар? Байыркы Европа өлкөлөрүндө, демек, Улуу Британияда, Францияда, байыркы Римде пайда болуп, орто кылымдарда өнүккөн. Байыркы Орусияда да болгон. Аянт, спорт аянты, ачык аянт. Сүрөттө көрүп тургандай, ачык асман астындагы аянт. Кийинки сөз. Жапырт. Жапырт. Синоними чогуу. Ачык аянтка баары чогулуп алып, топту ортого ыргытып, бардыгы жапырт ошого умтулган. Кийинки сөз. Бул сөздү да жакшы билерсиңер. Дарбаза. Дарбаза. Топту дарбазага киргизүү үчүн аракеттенишет. Бийликтеги адамдар футбол оюнуна каршы болушкан. Кийинки сөз. Тайманат. Тайманат. Демек коркот, сактанат, чечкиндүү болбойт. Тайманышкан эмес. Эр жүрөк, коркпойт, чечкиндүү. Футболчулар эч нерседен тайманышкан эмес. Текст менен таанышалы. Футболдун тарыхынан. Футбол байыркы замандан бери келаткан спорт оюндарынын бири. Илгери бул оюнду таптакыр башкача ойношчу экен. Шаар ортосундагы ачык аянтка эркектер, аялдар жана балдар баары чогулуп алып, топту ортого ыргытып, бардыгы жапырт ошого умтула турган. Алар топту өз дарбазасына киргизүү үчүн аракеттенишкен. Бийликтеги адамдар футбол оюнуна каршы болушкан. Бирок футболчулар эч нерседен тайманышкан эмес. Футбол оюну улана берген. Текстти окуп бүттүк. Түшүндүңөрбү? Анда түшүнгөн болсоңор, тексттеги сөздөрдү антоним жуптарда бириктирели. Чачылган сөздөрдү антоним жуптарда бириктиргиле. Ар бир сөздүн антонимин тапкыла.
Туура таптыңарбы? Кана текшерели. Байыркы, азыркы. Ортосунда, четинде. Ачык, жабык. Каршы, макул. Кызыктуу, кызыксыз. Башталышы, аякташы. Спорттун дагы бир түрү жөнүндө окуйбуз. Айрым сөздөрдүн маанисин түшүнүп алалы. Жыгач, калак. Жыгачтан жасалган калак колдонулат. Спорттун кайсы түрүндө колдонулат деп ойлойсуңар? Бадминтон. Бадминтон. Бадминтон ойноо. Валан. Кайталайбыз. Валан. Валан ордуна соя данын колдонушкан. Текст менен таанышалы. Бадминтондун мекени. Бул байыркы оюн биринчи жолу Жапонияда пайда болгону айтылат. Бадминтон ойноо үчүн ракетка ордуна жыгачтан жасалган калак колдонулса, валан ордуна соя данын колдонушкан экен. Ал эми оюндун бадминтон деп аталып калышынын себеби 1872 жылы Англиядагы Бадминтон шаарында аталган оюн боюнча биринчи мелдеш болуп өткөндүгү менен байланыштуу. Ойноо учурунда. Кайталайбыз. Ойноо учурунда. Оюнчу ойноо учурунда. Бул кайсы оюнчу? Кайсы спорттун оюнчусу? Кийинки жаңы сөз. Көзүрмем. Көзүрмем. Оюн ичинде кызыктуу көзүрмемдер камтылган. Балдар, билесиңерби, эмне үчүн теннис деп аталган? Теннистин мекени деп байыркы Грецияны айтууга болот. Анткени римдик жана грециялык оюнчулар ойноо учурунда тенни деп кыйкыргандыктан теннис деп аталып калган. Ал эми грек тилинен которгондо тенни, тоз
деген маанини түшүндүрөт. Аталган оюн ичинде кызыктуу көз ирмемдер камтылгандыктан пайда болгондон тарта король оюну деген аталышка ээ болгон. Анын тарыхы 1877 башталат. Ырастоолорду туура, туура эмес деп белгилегиле. Жазган жоопторуңарды текшергиле. Өз алдыңарча таблицаны толуктагыла. Качан пайда болгон? Футбол качан пайда болгон? Бадминтон качан пайда болгон? Теннис качан пайда болгон? Толуктагыла. Этиштерге көңүл бургула. Футбол байыркы кылымдарда эле пайда болуп, орто кылымдардан өнүккөн. Бадминтон менен теннис болжол менен бир убакта пайда болуптур. 1872-1877 жылдар. Кайсы өлкөдө пайда болгон? Футбол кайсы өлкөдө пайда болгон? Бадминтон кайсы өлкөдө пайда болгон? Жапония деп окудук. Ал эми теннисчи? Байыркы Грецияда. Аталышы эмнени билдирет? Футбол бут жана топ деген сөздөрдөн турат. Бадминтон шаардын атынан аталган. Теннис тос деген сөздөн аталган экен балдар. Кандай куралдар пайдаланылат? Ушинтип өзүңөр толуктагыла. Азыркы учурда ойнолобу? Таблицаны өз алдыңарча аткарып, мугалимиңерге жөнөткүлө. Сабакты жыйынтыктайлы. Этиштин баяндагыч ыңгайын туура колдонуп, спорттун түрлөрү жөнүндө айтып берүүгө үйрөндүңөр. Ден соолук чың болуш үчүн эмне кылыш керек экени жөнүндө маектештик. Спорт жана анын түрлөрү боюнча ой жүгүртүп, жыйынтык чыгардык. Өзүңөрдү карточкалардын жардамы менен баалагыла. Ар бир окуучу бүгүнкү сабакта эмнени үйрөнүп, ал үчүн эмне кызыктуу болгонун, сабакка кандай даярданып, тапшырмаларды кандай аткарганын жана суроолорго жооп бергениңер боюнча жыйынтык чыгаргыла. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Көрүшкөнчө саламатта калгыла.